Урматтуу төрага өткөндө жанагы Эдил Байсалов боюнча сөз болгон. Эдил Байсалов мындай карап көргөндө Кыргызстанда 4-чү киши. Вице-премьер-министр по социальным вопросам. Депутаттарды мыскылдап, шакабалап, кемсинтип сүйлөгөнгө ага ким уруксат берди? Кандай акысы бар? Биз депутатпыз. Ушул жерде отурган депутаттардын алды 25 000 добуш алып келди. Арты 7 000 добуш алып келди. Эмне үчүн ал депутаттарды мыскылдап сүйлөйт? Анда эч кандай акысы жок. Эгер кыйын болсо депутат болуп келбейт беле? Бир дагы депутат болуп шайланган эмес. Эгер депутатты койсо 100 добуш алат. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Анан чыгып алып эле кылыбыз кыйшайбайт, кылым кыйшайбайт дейт. Эмне деген кыл аныкы? Кандай кыл ал? Ошону бир чакырып, бир тарбия, бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы, айтасыңарбы, бир эметип койбойсуңарбы? Такыр эле телевизорго чыгып эле мен кылым кыйшайбайт дейт. Биз акылыбыз көп, биздин өкмөттүн мүчөсү Акылбек Жапаров дейт. Билебиз Акылбек Жапаровдун кандай акылы бар экенин. Ошон үчүн өзү негизи урматтуу депутаттар, Эдил Байсаловдун деңгээли циркке коюш керек аны, директор кылып. Циркти да тарта албайт. Циркке ассистент кылып коюш керек. Депутаттарды мыскылдап сүйлөйт. Биз керек болсо, урматтуу депутаттар, биз өзүбүздүн 10 секунд. Урматтуу депутаттар, биз Эдил Байсаловго айтып түшүндүрүп коюшубуз керек экен. Биз элдин өкүлүбүз. Биз керек болсо конституцияны өзгөртүп коюшка укугубуз бар. Кудай сактасын, эгер бийлик алмашып кетсе, Эдил Байсалов артын карабай качат, Англияга карап. А биз ушул жерде калабыз. Ошону жакшылап түшүндүрүп коюңуз. Урматтуу Алмаз Акмачоң. Экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, сиз мына жакынкы араларда бир топ депутаттар менен Госдумага иш сапары менен барасыз. Талант Турдунович, сиз азыр жакынкы араларда иш сапары менен Госдумага барасыз да, бир топ депутаттар менен чогуу барасыздар. Мына ошол жерде барганда азыркы Дастан Далабаевич айтып кеткен суроону, маселени сөз көтөрүп келиңиздерди өтүнөт элек. Анткени алар кабыл алган атайын закон мыйзамды, обязательно медицинское страхование деген. Аны өтүш үчүн биздин жарандарга бир 6 000-ден 10 000 сомго чейин кетет экен. Аны биз ээсин алкагында болгондон кийин жок дегенде хотя бы мейли бул Кыргызстандан өтүп келели, ушул жактын справкасы ал жакка жарай берсин. Жок дегенде ушуну чечип келели, а так биз ээсте болгондон кийин бизге ал иштебеш керек эле. Ал башка мамлекеттерге иштей берсин, а бизге ошону жок дегенде башкача бир вариантта иштеп келиңиздерди жана ошолор менен сүйлөшүп келгенде суранат элек. Рахмат.